Аллаға чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Канчалык ошол эки Алла Тааланын иши, бул ар бир адамга өлүм парз экен. Мына Кудайга шүгүр, ушу балдарыбыздын инициативасы менен ушул моорек жерде көрүп аткан ушу Жумабулакта канча адамдар жатышат. Ушулардын арбактары ыраазы болсун. Ошол жердин тардыгына көрүп, ушу балдарыбыздын эмес демилгеси менен үстүнө жолду чыгарып, ушул кайра ушул дагы ушул майыптарды коюла турган жер жасап атышат. Ушу балдарыбызга Алла ыраазы болсун. Ушунун арасында мынакей Эмил балабыздын да демилгеси бар экен, мурун депутат болуп жүргөн. Ушул балабыздын көп иштерин көрүп атабыз. Жасап аткан жолун да көрүп атабыз. Мына азыр ушундан кийин ушу арбактар ушул үстүнө коюлуп, түз жерге коюлуп, суу тийбеген жерге коюла турган болуп атат да. Мурун бул жерде суу да басып, катуу да болуп, жерге мындай муктаждыктар нерсе баскан кишилерге дагы көп оорчулук болчу эле. Эмил да ушул каражатын бөлүп бериптир. Балдардын да техника менен камсыз кылып, жана да асты айтпадык беле. Өлгөндөр арасы болмойн, тирүүлөр жумуш жүрүшпөйт деп. Ошо жатыбыз, баарыбыз дегил бара турган жайыбыз ошол.